Министрлер кабинети көрүстөндөрдөгү көмү жайларын брондоо тартибин токтоо менен бекитти. Эми жубайлар жайды ошол нике көлүктүн негизинде брондой алышат. Анын баасы аймактарга жараша ар кандай. Маселен, Бишкекте 1000 сом, облустук маанидеги шаарларда 750, ал эми район менен айылдарда 500 сом. Арыз түндүк тиркемеси аркылуу берилип, узартуу мөөнөтү менен 10 жылга чейин брондой алышат. Бул маселе шариятта кандай каралган, муфтият эмнедерин алдыда сурап көрөбүз, ошондой эле Бишкектин тургундарынан кандай пикирде экендигин сурап көрмөкчүбүз. Ошол көрсөтүүлөрдү брондоо боюнча өкмөттүн токтомуна сиздин пикириңиз кандай деген? Билбейм, туура маселе бул токтомго бул. Ал ар бир адам өзүнүн убагы келген, Алла Таала канча жаш берет, ошо убагында эле буйрук деп коебу, ошо буйругу боюнча эле туура го дейм. А заранее акчасы барлар алат, акчасы жоктор кантип? Көп деле сумма эмес экен. Өкмөт азыр 1000 сомдо бекитип атат. Эми бир жагын карасаң туура, бир жагын карасаң туура эмес да. Бир жактуу айта албайм. Ушундай ойлоп кеттим да азыр. Түшүнүктүү, рахмат. Бизде айылда жашанчы бизде брондолбойт, бизде катары менен кетет. А шаарда брондолгон туура. Брондош керек. Элде шаарда себеби ар бирине акча төлөнөт, налогун төлөйт, ичин тазалаган адамга төлөйт, кароолуна төлөйт. Айылда кароол жок. Чөпсөөн эч ким карабайт, жөн эле апарып көмкөт болду берет. Ана өкмөт айлыкты төлөп атат 30 жылдан бери. Андан көрө элдерден акча алып туруп ошону төлөгөн жакшы. Көз карашым менен терс, негизи адам баласынын тагдырына жазылган да, кайсы жерге коюлары, кайсы күнү дүйнөдөн өтөрү. Ошол тагдырга эле ыйман келтирип, ошол нерсени брондоо эле койсо деген оюм бар. Эгер ошол нерседен пайда болсо, мисалы государствого же болбосо адамга бир кандайдыр бир пайдасын алып келсе, почему бы нет? Бирок эгер плюс-минус да, в среднем, эгер эки жакка тең пайда алып келсе, ошол жагын караш керек дейм. Эгер тетен эле көрсөтөндү бронировать этип, анан кандай десем, ага акча төлөп, заранее жайын касып даярдап коюп, өзүнө көмбөс куруп койгондорго мен каршымын. Неге дегенде, бул өзүнө заранее кур касып же өзүнө жай даярдаган өтө туура эмес нерсе да. Мен аны туура көрбөйм. Бир чекесинен көрсөтөндөрдүн сатылуусуна да каршымын. Анткени адам баласы бир келет, бир кетет да. Анан төрөлгөндө деле акча, өлсө деле акча кыла берген туура эмес. Туура эмес көрүнүш. Көрсөтөндөр негизи сатылбаш керек. Болгону ошол жерди көрүстөн экенин баягы кандай десем, бир элдин баары тең билет да, көрүстөн. А жерге эч ким деле мындай курулуш куруп же башка нерсе кылбайт. Поэтому ал жерлерге мындай сатып алып, аны заранее бронировать эткен туура эмес көрүнүш. Андай кылбаш керек. Даже өкмөткө деле айтат элем, көрүстөндөрдүн сатылуусун токтотуш керек. Өтө уят нерсе, туура эмес нерсе. Андай эме эмес го дейм. Бардык Алладан Алланын буйругу дегендей. Анын негизи өкмөт уруксат берсе болот деп ойлойм. Алып койгон жакшы эле деп ойлойм. Ар ким өзү эме кылып. Кандай туура эмес. Себеп? Себеп эми өлгөндөн кийин да буйруганын көрөбүз да, мага чейин жашай берели. Ким каерде кандай болуп ойлорун билбейсиң да. Анан брондоп коюп, может быть, айерге коюлбай калсачы. Анан Кудайдын буйруганындай да бардык нерсе. Азыр Кудайдан мурун эле өзүбүз закон чыгарып алып атпайлыкпы. Ошо туура эле болуп атат. Ушундай эле болуш керек. Атак бар. Келчең же бирөө же мен касып келчең аны койсоң месте жок уже ал жерде. Андан көрө бул туура экен да. Сатып койсоң эместер. Алып барып жанына коюп коесуң. Башка эмне айт? Ошол эле меники. Барбайт ал. Негизи. Себеп? Мен бул Кудайдын жери болгондой эме, бурондо аны сатып алыш керек, туура.
и ошо бир аз көп акча эмес, бир 1000 сом тегерегинде тыйым берип брондоп коесуң да. Onu Kuda öğretti. Kaçan öğretti. 15 yıldan öğretti. 20 yıldan öğretti. Etsin öyle falan onu Kuda öğretti. Kim bilir. Болбойт да. Ар бир адам, себеби ар бир адам мындай эмеси ой максаты боло берсе, баары эле акчалуулар брондо болбойбу анда. Биз каякта калабыз. Ал туура эмес го дейм. Ар бир нерсе өз убагы менен болгон. Өз убагы менен болуп. Мен мисалы мен кайсы маалда каза болуп калам, аялым кайсы маалда каза болуп калат. Ага чейин канча адамдар коюлат. Ал туура келбейт го дейм. Туура? Чандай менен. Ошондой да анан мен каза болгон, быйыл каза болуп калсам, аялым 10 жылдан кийин каза болсо, ал жерге канча адамдар коюлат. Туура келбейт анысы. Өкмөттүн өрттөн жайлардын брондоп коюу боюнча токтомуна негизи эле муфтият кандай пикирде, анан шариятта ушул нерсе кандай каралат? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Негизи шарият боюнча мисалы көрүстөндө бир өзүнө орун брондоо бул шариятка каршы келбейт. Эгерде ушуга мамлекет уруксат берсе, себеби бул жер мамлекеттики, то есть жердин ээси ким болсо, эгерде ушуга уруксат берсе, анда шарият эч каршы келбейт. Наоборот, адам алдын ала ахиретке даярданам деген ниет болуп атат. Мисалы да ушундай ниет менен алса, брондоп койсо, анда наоборот ага сооп дагы болот. Шарият буга каршы эмес.